Мага бир сунуш, бир кеңеш, бир насаат бербейсизби? Жашоомдо кандай акыбалда болбосом дагы мага пайдасы тие турган бир насаат. Кеңешим ата энеңдин дубасын көп алышың керек. Күнүгө ата энеңдин дубасын алышың керек. Башка мисалы үчүн молдого барсаң, 1000 сом, 2000 сом акча бересиң, дуба берип коюң деп. Ошого ылайыктуу дуба берет. Көчөдөгү аксакалдар, балам өмүрлүк бол, өмүрүң узун болсун, сен жакшы тарбия ал деп ошентип дуба берет. Бирок ата эне жеңил дуба берсе дагы, жеңил эле дуба берсе дагы, колун көтөрбөй туруп дуба берсе дагы, ата менен эненин дубасына эч кимдин дубасы жетпейт. Эч бир инсандын дубасы жетпейт. Ошон үчүн күндө жумушка кетип атканда ата эненин дубасын алып турганга шуну өзүңө важип кылып алышың керек да, фарз кылып алышың керек. Ата эне менен бирге эле кайната кайненин да дубасын алып туруш керек. Ал дагы ата энең да, ал дагы ата энең. Сен тааныбай туруп, билбей туруп 20 жыл тарбиялаган кызын 20 жыл койнунан чыгарбай, чачын сылап өстүргөн кызын, эч кимге кол тийгизбей өстүргөн кызын сага берет да. Ал ата эне дагы күчтүү болот. Кайната кайненин дагы көп дубасын алып туруш керек. Эртең өтүп кетет да булар. 2-4 өтөң өтүп кетет. Антип сага ошол ата энеде дуба бере турган, ата энеде кылып жүрөгүнөн ата бере турган адам болбойт.